Күндүн маанилүү жаңылыктар менен тааныштырып, бүгүн программасы студияда мен Тимур Владислав. Саламатсыздарбы? Алгач чыгарылыштын кыскача мазмуну менен таанышып алыңыздар. Масабалында жумушуна келип жүргөн соттун төрагасын президент элге жүзүн ачты. Мурдагы президент Алмазбек Атамбаев операцияга муктаж болуп жатканын жактоочусу билдирип чыкты. Кыргызстан дүйнөлүк банк берген 20 миллион доллардын 17 миллионуна 1 миллион доза вакцина сатып алат. Бүгүн 7 июнда президент Садыр Жапаров катышкан сот жана укук коргоо ишин өркүндөтүү маселелерин талкуулаган кеңештин жыйынынын соңунда кызуу болуп кабинетине кире албай жаткан чиновниктин видеосу көрсөтүлдү. Жогорку соттун төрайымы Нургүл Бакирова Тасмадагы адам Чүй облустук сотунун төрагасы экендигин айтты. Быйыл 1 апрелде президентке караштуу сот жана укук коргоо ишин өркүндөтүү боюнча кеңеш түзүлүп, мурдагы соттук реформа боюнча кеңеш жоюлган. Ошондуктан ар бир сот, мейли кандай сот болбосун, жөнөкөй сотпу, катардагы же болбосо төрагабы, мына бир килейген областтын төрагасы, ушу соттордун төрагасы бардык областты караган. Күндө арак ичип мас экен. Күндө мас келет экен. Күндө ушинтип кабинетине кирет экен мынакей. Анан ушундай соттор менен биз кантип реформа жүргүзөбүз? Ошондуктан урматтуу жогорку соттун төрайымы, тазаланыңыздар. Бүгүн немедленно чакырып туруп, соттук кеңештин жыйынына салыңыз. Сизге ушундай тапшырма. Тиешелүү жыйынтыктарды чыгарабыз. Чыгарыңыздар тез арада. Биз качан гана соттор өздөрү оңолгондо, өздөрү кынтыксыз жүрүм-турумга ээ болгондо, анан адилеттүүлүк чечимди чыгарганга багыт алганда гана биз реформаларды ишке ашыра алабыз. Болбосо мен дагы бир жолу кайталаймын. Мыйзамдарды алтын тамга менен жазып өткөрүп алып туруп, соттордун алдына коюп берсек дагы биз мындай соттор менен реформа жүргүзө албайбыз. Камактагы мурдагы президент Алмазбек Атамбаев операцияга муктаж болуп жатканын анын адвокаты Замир Жошов билдирди. Анын айтымында Атамбаев омурткасындагы грыжадан кыйналып жатат жана жүрөгүн дагы дарылатуу керек. Номер 47 колонияда ал толук кандуу медициналык дарылоодон өтө албайт, деди Жошов. Мурдагы президенттин тарапкерлеринин айтымында анын саламаттыгына байланыштуу экспертиза 1 айдан бери аягына чыкпай турат. Жаза аткаруу мамлекеттик кызматы бул жаатта тактоо иштеринен соң комментарий берилерин билдирди. Крымтөбөл Азиз Батукаевдин 2013 жылы түрмөдөн мыйзамсыз бошотулушу боюнча иштин алкагында Атамбаев 2019 жылы камалган. Бишкектин 1 май райондук соту 7 июнда президенттик аппараттын мурдагы башчысы Фарид Ниязовдун камактагы мөөнөтүн узартып, 10 июнга чейин номер 1 тергөө абагында калтырды. Анын адвокаты Замир Жошовдун айтымында прокурор күбөлөрдүн баарын сурай электигин билдирип, Ниязовдун бөгөт чарасын узартууну сураган. Мыйзамга ылайык тергөөдө ушундай зарылчылык болсо, ал айыпталуучуну камакта кармаганга негиз боло албайт. Адам качып кетиши, тергөөгө тоскоолдук жаратышы же кылмыш жасашы мүмкүн деп табылса гана камакта кармалат, деген Жошов сот чечимин мыйзамсыз деп 5 күн аралыгында шаардык сотко кайрылаарын кошумчалады. Фарид Ниязов алгач 2019 жылы августта мурдагы президент Алмазбек Атамбаевди кармоо операциясынын алкагында камалган. 2020 жылы 4 октябрдагы парламенттик шайлоодон кийин бийлик алмашканда бошотулган. Кумтөр кениндеги коррупцияга байланыштуу козголгон кылмыш ишинин алкагында камалган экс-премьер-министр Өмүрбек Бабанов элге кайрылуу жолдоду. Камакта анын колго жазылган кайрылуусу Facebook'тагы баракчасына жүктөлүп, электрондук версиясы кыргыз жана орус тилдеринде жарыяланды. Бабанов өзүнө карата соттук териштирүүлөр жабык өткөндүгүн сындап, аудио жана видео жазуулар атайлап берилбей жаткандыгын билдирди. Соттук териштирүү түшүрүлгөн видеону дагы бергенден коркуп жатышат, себеби соттогу абсурдтук кырдаалды видео жазуудан бардыгы көрө алышмак. Тергөөчү менен прокурор бир да суроого жооп бере албай башын жерге салып турушту. Анткени алар бир нерсени билишкен, мага коюлуп жаткан айып эч нерсеге жарабаган, акылга сыйбаган айыптоо жана мени жөн эле соттоп жатышат. Ушул да сотпо, бул адилетсиздик, деген Бабанов өзүнө коюлган айыпты суу кечпейт деп атады.
Өмірбек Бабанов 2011-12 жылдары өкмөттү башкарган. Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети ага кандай кине коюлгандыгын толук билдирген жок. Атайын кызматтын расмий өкүлү Назгүл Кыдыралиева тергөө учурунда алынган далилдердин негизинде иш козголгондугун айтып чектелген. Кыргызстан дүйнөлүк банк берген 20 миллион доллардын 17 миллионуна 1 миллион доза вакцина сатып алат. Бул тууралуу саламаттык сактоо жана социалдык өнүгүү министринин орун басары Улукбек Бектурганов 7 июнда Жогорку кеңештин эл аралык иштер, коргоо жана коопсуздук боюнча комитетинин жыйынында билдирди. Анын айтымында насыянын калганы медицина тармагына керектүү жабдууларды жана техникаларды сатып алууга кетет. COVAX программасы менен 6 вакцинанын түрү дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун каттоосунан өттү. Анын бири Кытайдын Sinopharm вакцинасы. Биз ушул вакциналардын бирин сатып алсак болот. Sinopharm вакцинасынын бир дозасынын баасы $16 турат. Кыргызстанга жеткирилгени менен ар бири $17 айланат. 1 миллион доза вакцина 500 000 кишиге жетет, деди Бектурганов. Дүйнөлүк банк берген акчанын тең жарымы грант түрүндө, калганы 38 жылга 0,75% менен насыя катары берилет. Президент Садыр Жапаровты коштоп бараткан кортеждеги бир автоунаанын кырсыкка кабылышына байланыштуу кылмыш иши козголду. Башкы прокуратуранын басма сөз кызматы билдиргендей, иликтөөнү Ысык Көл облустук прокуратурасы жүргүзүп жатат. 4 июнда Жапаровты коштоп бараткан автоунаа Ысык Көл районунун Ананьево айылында каршы тилкеге чыга калган машина менен сүзүшкөн. Баштапкы маалыматта айтылгандай, каршыда келаткан машинанын айдоочусу мас болгон. Аварияда Улуттук коопсуздук комитетинин 9 кызматынын бир офицери каза болуп, 3 адам жабыркагандыгы расмий кабарланган. Сапат билим берүү мекемесинин президенти бир аптадан бери дайынсыз болуп жаткан Орхан Инандынын ишине байланыштуу жазык кодексинин 170 беренеси адам уурдоо менен кылмыш иши козголду. Бул тууралуу Ички иштер министринин орун басары Сүйүн Өмүрзаков Жогорку кеңештин эл аралык иштер, коргоо жана коопсуздук боюнча комитетинин жыйынында билдирди. Башында дайынсыз жоголуу фактысы менен кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестрине каттаганбыз. Кийин материалдарды топтоп, бул жерде адам уурдоо фактысы бар экендигин аныктадык. Азыр иш абдан көп, тергөө жүрүп жаткандыктан иштин жагдайларын айта албайбыз, деди Өмүрзаков. Маалыматка караганда, Орхан Инандыны издөө иштеринин алкагында Түркиянын элчилигин тинтүү үчүн Тышкы иштер министрлигине кайрылган. Биз тынымсыз иш жүрүп жатат, тынымсыз иш алып барылып жатат, бирок чындыгында табыла элек. Иш алып барылып жатат. Эгерде биз жаман иштесек, мынанча иш чара болбойт болчу. Тынымсыз рейдтер жүрүп жатат. Бүгүн дагы рейдтер түзүлдү. Ошон үчүн биз издөөдө бөлбөйбүз. Муну мындай издейбиз, андай издейбиз депчи. Иш болуп жатат. Мына ушуну менен бүгүнкү берүүбүздү жыйынтыктайбыз. Кийинки эфирлерден амандашканча сак саламатта туруңуздар.